Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Биз бүгүн силер менен кыргыз тилинен рефератты кантип жазуу керектиги тууралуу эрежелер менен таанышабыз. Рефератты текшерген мугалим эң биринчи мукабага көңүл бурат. Ошондуктан балдар титулдук баракчанын туура түзүлүшүнө маани беришиңер керек. Барактын эң башына ортолоп министрликтин, окуган жериңдин, балким университет болсо университет, мектептин, же болбосо окуган жериң мектепте болсо мектептин атын баш тамгалар менен жазасың. Андан соң ортосуна 24 өлчөмүндө чоң тамгалар менен реферат деп жазып, анын түбүнө рефераттын темасындагы баш тамгалар менен бересиң. Рефераттын автору жана анын жетекчиси жөнүндө маалымат темадан кийин көрсөтүлөт. Иш Time New Roman шрифти менен 14 өлчөмүндө болуусу зарыл. Эң астына жылды жана жерди жазасың. Андан соң барактын четтерин, сол четин 3 же болбосо 30 мм, оң жагын 15 мм, үстү жагын 20 мм менен аралыкты калтырып жазасың. Ал эми титулдук баракчага номер коюлбайт. Азыркы айтылганды бул жерде мен үлгү катарында көргөздүм. Карагыла, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги деп жазылып турат үстүндө, Жалал Абад шаарындагы номер 41 орто мектеп. Андан кийин реферат деп жаздык. Анан теманы карагыла, баш тамга менен Аалам Аралаган Айтматов. Мисалы да, теманы кайсы теманы алсаң, ошол темаңды баш тамга менен жазасың. Андан кийин жазган Асанов Үсөн, текшерген Болотов. Мугалимдин фамилиясы кетет. Андан соң Жалал Абад шаары 2023. Мына ушу сыяктуу кылып толтурасыңар. Анан четтерин жанагы мен айткан үлгү боюнча жазасыңар. Эми балдар, рефераттын экинчи бети кандайча жасалгаланат? Мукабаны бүтүрдүк, андан кийинки бет бул мазмуну болуп саналат. Мазмунун дагы биз баш тамгалар менен ортолоп барактын башына жазабыз. Андан кийин киришүү бөлүмү, негизги бөлүм, үчүнчүсү корутунду, төртүнчүсү библиография жазылат. Мазмундагы ар бир главанын текстиндеги бетке номер коюлат балдар. Барактын беттери мамлекеттик стандарттар менен жөнгө салынат. Барактын сол чети 3 см, оң чети 1,5 см жана үстүңкү жана астыңкы четтери 2 см болушу керек. Мынакей балдар, мазмуну деген баш тамга менен барактын башында турат. Андан кийин киришүү бети көргөзүлөт. Негизги бөлүмдө мисалы Аалам Аралаган Айтматов деп теманы койдук го, ошону жаздым мен. Андан кийин аны бир канча бөлүктөргө бөлдүм. Мен ошол негизги бөлүмдө биринчи Айтматовдун чыгармачылык дүйнөсүнө аралашуусуна негизги себептер, андан экинчисине улуу жазуучунун дүйнөлүк аренага чыгуу себептери, үчүнчүсү Чыңгыз Айтматовдун дүйнөлүк адабияттан алган орду деп 3 бөлүккө бөлүп карай турган болдум. Аны бүткөндөн кийин мен корутундуга өтөм. Корутундунун да бети көргөзүлдү. Анан акырында колдонулган адабияттар берилет. Ар биринин беттери бул жерде жазылып турат. Рефераттын кириш сөзү төмөнкүдөй тартипте болушу керек балдар. Киришүү бул теманын жаңы изилдөө максаттарынын актуалдуулугунун кыскача мазмуну болуп эсептелинет. Иштин бул бөлүгү бир эле баракка батырылышы керек. Төмөнкү планга ылайык кириш сөз жазсаң болот. Рефераттын темасы жөнүндө бир нече сөз бересиң, андан кийин коюлган маселенин актуалдуулугун жазасың, изилдөө объектисин аныктайсың, анан максатты сүрөттөп берүү, анан чыгарманын методологиялык пайдаланылган булактары, чыгарманын структурасы, канча бөлүм, көлөмү, таблицалар, цифралардын сандарын көргөзүп коесуң. Мына ушундай жалпы ошол жазылган рефераттың тууралуу кыскача эмне берет экенсиң, маалыматты бересиң. Окуган адам ошол киришүүдөн эле сенин эмне жөнүндө жазып атканыңды билиши керек. Андан кийинки бөлүм бул негизги бөлүм. Негизги бөлүктө төмөнкү мисалда мен көргөзүп берем силерге, жакшылап көңүлгө коюп түшүнүп алсаңар болот. Изилдөөнүн негизги бөлүгү бир нече бөлүмдөн турушу керек. Мен жана мазмунунда да көргөздүм ушуну. Реферат теориялык билимди ачууну гана эмес, аны практикада колдоно билүүнү да билдирет. Ошондуктан ишти эки бөлүккө бөлүп караса болот. Биринчиси тандалган теманын маңызын жана концепциясын ачуу, проблеманы билүү даражасын баяндоо.
Анан экинчиси практика учурунда түзүлгөн аналитикалык маалыматтар камтылат. Ар бир бөлүм жаңы барактан башталышы керек. Материал көптүк санда биринчи жак менен берилиши керек балдар. Биз изилдедик, изилдөөдөбүз деген сыяктуу сөздөр менен берилет дагы. Бул дагы Time New Roman менен 14 шрифти менен берилиш керек жана аралыгы 1,5. Ал эми балдар корутунду төмөнгүдөй жазылат. Корутунду бул жазылган илимий ишти жалпылоо болуп саналат. Ошондой изилдөө учурунда аткарылган милдеттер сүрөттөлөт. Текстти жазуу үчүн шаблондук фразалар колдонулат. Биз карап чыктык, биз төмөнкүдөй корутундуларды жасадык, темага сүңгүп кирип, көз карашты калыптандырдык деген сыяктуу сөздөрдү айтасыңар. Корутунду бир барактан ашык болбойт. Изилдеген материалың боюнча сен жалпы жыйынтыкты ушул жерден чыгарасың. Рефераттын акырында колдонулган адабияттардын тизмеси берилет. Алар төмөнкүдөй тартипте даярдалат балдар. Реферат жазууда колдонгон ар бир булак библиографияда чагылдырылышы керек. Рефератты жазуунун башында 5 жылдан ашпаган актуалдуу жана жаңы булактарды гана колдонуу маанилүү. Булактарда араб номери колдонулат жана алфавиттик тартипте автордун фамилиясы боюнча жайгаштырылат. Булактарды эң оптималдуу саны 10го чейин болсо болот. Мынакей балдар, колдонулган адабияттардын үлгүсү көргөзүлүп турат бул жерде. Барактын башына баш тамгалар менен колдонулган адабияттарды жаздык. Андан кийин колдонулган адабияттарды жылы менен, автору менен катарынан момтип жайгаштырып чыгасыңар. Бүгүнкү биздин рефератты кантип жазуу керек тууралуу сабагыбыз силер үчүн пайдалуу болду деп мен ишенемин. Анда эмесе көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабактарга чейин сак саламатта тургула.